Албетте, бала тапқандық емес, бала баққандықы. Азыркы күндө уже 7-8 ай болып кетти. Менің қолымда менден башка кишинин кереги жок да. Только менин кызым болду. Апасынын да кереги жок да. Мен болсом болду. Саламатсызбы, Канат мырза, Гүлназ айым. Саламатсызбы. Мен чынында билген жокмун, азыр айтып жатса таң калдым, анткени өтө сиздин кызыңыздай эле сизге да окшош келет экен. Өтө сонун ата экенсиз. Жана кызыңыз өтө таттуу, сонун ден соолук каалайм. Ошо дагы экинчи жолу ата болушу менен куттуктайм. Рахмат. Жана сиздей мырзалар көп болсун деп айткым келет. Баракелде, негизи мындай учурларды кинолордон көрчү элек, мындай таасирлүү болуп, өтө чыныгы жашоодо да сиздей чечкиндүү, сиздей ушундай кадам таштаган мырзалар бар экен, албетте. Бул биздин айымдардын жүрөгүнө дагы да болсо ишеним, дагы да болсо бизди коргой турган, бизди түшүнө турган мырзалардын саны арбын экенине кезектеги далил болду окшойт. Андыктан баракелде дейли, кызыңыздын өмүрүн берсин, өзүңүз айткандай чын эле, сиз болсоңуз болду. Аалам тегиз деген кыздардан окшойт, Мен Гүлназ айым, буякта карасаңыз, Сунанчыбек мырзаны карасаңыз, могу сөйкөңүз кулаңызды оорутпай элеби деп, стилдериңиз эле өзгөчө. Аябай бир орчундун айтат окшойт. Оор нерсени илип койгондой сезилип элечи мындай. Туура түшүнөсүздөр. Сөйкө да кыздарга керек да, айымдарга, Сөйкө болбосо айымдардын көркү ачылбайт да. Негизи дүйнөдө жана бир жакшы сөз угуп калдым, мырзалар сулуу, айымдар сулуу депчи. Кандай деп ойлойсуз? Айымдар келбети менен сулуу, мырзалар жасаган иштери менен сулуу деп койсок болот, кыздар? Мен антип ойлобойм. Мына биз мырзалар без косметика жүрөбүз деле. Биз бул жерден Уланчбек эми бул кылганыңызга албетте өтө чоң жоопкерчиликти алып, ушул өзүңүздүн кызыңыздай багып атканыңыздагы бул башкаларга коомчулук өтө чоң үлгү десек болот. Анан ошол келинчегиңиз менен баш кошуп атканда кандайдыр бир каршылыктар болдубу сиз тараптан? Албетте, каршылыктар келинчегим тараптан дагы, мен тараптан да болгон. Анан биз жок, баягы мен бардык эле буякта үйлөнө электер да, үйлөрдүн алдында барыңарга эле айта кетет элем. Сүйгөн адамыңарга эмес, түшүнгөн адамыңарга турмушка чыгып, түшүнгөн адамыңар менен бири билен урушуңар керек да. Себеп сүйүү бүтөт да. Адам бири-бирин түшүнбөй калганда ошо сүйүү бүтөт. Качан эки адам бири-бирин түшүнгөндө ал сүйүү бүтпөйт да. Аягына чейин барат. Ошо биз келинчегим экөөбүз көп нерсени ортого салганбыз, көп сүйлөшкөнбүз, көп нерсени тактаганбыз, баардыгын чечишкенден кийин анан үй бүлө курабыз деп бир чечимге келгенбиз да. Өзүңүздүн чечкиндүүлүгүңүз менен демек баарын жеңипсиз да. Балаңыз кимге окшош эми? 1 ай болуп калды да, билинип атабы азыр? Ооба. Балабыз өзүбүзгө эле окшош. Азыр аракетчил кыз болот окшойт. Гүлназ чыныгы кыздын окшогон, Тияктан деле жүргөн, буякта деле жүргөн. Анан балалуу болгондон кийин балаңызды карашып атасызбы? Албетте. Же азыр кайын журтуңуздун үйүндөбү? Жок, кайын журтума барган жок. Биз 8 ай болуп калды көлдөн кеткенибизге. Ошо өзүнчө турабыз квартирада. Ушакта эле, эч жака барган жок, үйдө эле. Уйкуңуз аргандай болуп атыптыр да, Негизи жумушум 2 күн иштеп, 2 күн бош да. Анан бош күндөрү карашасың, анан жумушка кетчү күнү уктаганга туура келет да. Бирок эми баары бала деген бала эми. Түн ыйлайт, күн ыйлайт. Бир эле апасы түтпөсө башка адам түтпөйт да. Анан сезим кандай реакция кылды Алихандын үйгө келишине? Башында бир аз кызганычтары болду. Кичине, бирок мындай тез кабыл алды да. Азыр биз менен эптеп уктатып койсок бул барып өпкүлөп ойготуп. Именно уктап аткан маалда өбөм дейт. Башка учурда көп көңүл бурбайт да. Ойго учурунда өз алдынча ойной берет. Негизи эле өз алдынча кыз да. Өзүңүз мугалим болуп иштечисиз?
Көрдүңүзбү багат бардыгын? Бардыгы ушу сизге окшоп баарын багат экен да. Жарым иштеп берип атпайбы? Баарынан иштеп берип атпайбы? Жеткиликтүү кылып. Мугалим болуп тарткан. чоң энеси. Мугалим болуп, кесипкөй болуп иштечү элеңиз. Анан ал жумушуңуз эмне болду? Балдарга сабак берчү элеңиз. 2025-жылдын аягына чыктык мугалим болуп. Анан ошондон кийин эле бул жака келип башка частный фирмада иштеп атабыз азыр. Жумуш азыр жакшы. Анан кийинчерээк эми бир аз айлык маягына көтөрүлсө, жакшы мугалимдерге шарт түзүлсө, коомчулук өнүксө, анан такыр эле мугалим жетишпей баратса, анан кайра мугалимдик кесибибизди аркалайбыз дейм да. Демек, мындан ары дагы Бишкекте болот экенсиз да азыр. Буюрса. Анан баягы келинчегибиз экөөбүз сүйлөшүп, келишип, анан бир түшүнүккө келип, түшүнүшүп деп калбадыңызбы? Бул жобоңуз азыр биздин катышуучуларга дагы үлгү болуп калышы мүмкүн да. Сиздерде дагы пикир келишпестик учурлар болуп турабы бат-баттан эле? Же такыр болбойбу? Пикир келишпестик учур албетте болот, бирок ошол маалда баягы эки адамдын бирөөсү унчукпаш керек да. Эгер ким тараптан кетип атса, наоборот успокоить эткенге аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн келинчегим мызылдап неме кылып атса, мен аны баягы жалындатып ийбей, тынчтантканга аракет кылам да. Болду деп. Тескерисинче менин жиним келип, ачуум келип, менин жактан кетип баратса, келинчегим сүйлөбөйт. Анан ал дагы тынчтантканга аракет кылат да, андан ары карай урушту чоңойтуп кетпейчи. Ошо эки адам бири-бирин түшүнсө эле жашоо жакшы болот, жакшынык Үй бүлө болот. кураарда ушундай эреже кабыл алгансыздарбы же бул өзүнчө эле калыптанып калдыбы? Жок, ошондой кабыл алганбыз. Ошол эреже сакталып келатат. Мыйзам. Мыйзам. Кубанычбек мырза, кош келипсиз. Балалуу болсуз, балаңыз ошо бешик болуп бек болсун, кыргыз элине керегине жараган эр азаматтардан болуп чоңойсун. Сиздин бул кылганыңыз бул эрдик. Азыр коомчулукта деле сөз бар го, балдар өзүңө каалагандай жүрөсүңөр, анан үйлөнгөндө эле жаш кыз издеп каласыңар дегенчи. Сиз да ошо бир үй бүлөнүн башын сактап калып, кызын да чоңойтуп атат экенсиз. Эрдигиңиз да бул сиздин. Анан ийгилик каалайм. Ушуңуздан жазбаңыз. Анан ушул чечимге келип атканда тоскоолдуктар болду деп атпайсызбы? Эң кыйын тоскоолдук сизге эмне болду? Кантип жеңдиңиз? Эң кыйынчылык, тоскоолдук өзүң үй бүлө курбай туруп, турмуш курган кызды албайсың деген тоскоолдук болду. Албетте мен турмуш курган эмесмин буга чейин, бирок нечендеген жаш кыздар менен тааныштык, өзүбүз менен тең турмушка чыга элек кыздар менен тааныштык. Эми билбейм, кандай десем, мындай пикирим келишкен жок да, жылдызым келишкен жок. Келечегимди көрө алган жокмун да алар менен. Мисалы үчүн үйлөндүм, жашоо кандай болот, элестете алган жокмун да. Азыркы келинчегим менен жашоо каякта болсун, кандай акыбалда болбойн, кандай болсун, мен элестете алам да. Ошон үчүн ушундай кадамга бардык. Саламатсызбы, кош келипсиз. Да бир жолу сизге бакыт каалайм, бар болуңуз тийбиз. Анан сиз мугалимдик кесипти аркалаган экенсиз. Эмне себеп болду кесипти таштап кеткениңизге? Кесиптеш катары сурообу? Ооба, кесиптеш катары сизден сурап кетейин. Мен мугалимдик кесипти дээрлик 7 жыл аркаладым. 7 жылда ушу 12 000 зарплата менен баштагам башында. Анан акырындык менен көтөрүлүп жакшы эле болуп калган, бирок мугалимдин азыркы заманда, азыркы именно 21-кылымда альфа мунун тарбиялоодо өтө көп жүк жүктөп салган да. Сиз өзүңүз деле мугалим болуп көрүп атсаңыз керек. Кылган жумушуң абдан көп, мээнети көп, канчалаган нерв, канчалаган эмгегиң кетет. Экинчи себеп баягы жер которуп көрүүнү чечтим да. Кечке эле айылда, көлдө жүрө бербей, күндө эле жумуш үй боло бербей, кичине чөйрөнү алмаштырып, башка чөйрөдө да өзүмдү көрөйүн деген кадам менен ушу мугалимдик кесипти таштадык да. Саламатсызбы, кош келипсиз. Беш болуңуз бек болсун. Рахмат. Болуңуз ошол өмүрү менен берген болсун. Бактылуу балаңыз каалаймын. Мен суроом, сиз ошондо таанышкан кезиңизде бул жерде отурчу белеңиз же чыккандан кийинби? Мен жаңы катышуучу болуп келгенде
мындай соц тармак аркылуу таанышылган, бирок бияктын эрежесин баардыгыңыздар билесиздер. Эфирде отурганда сырттан таанышуу болбойт. Мен качан эфир аяктап, экинчи сезон аяктап калганда, анан уже бияктан кетүүмдү чечип, анан бул эфир бүткөндөн кийин анан таанышкам да. Ошол кезде кантип таанышып калдыңыздар эле? Биринчи сиз жаздыңызбы, ошол соц тармактан деп жатпайсызбы? Ооба. Биринчи албетте биз жазганбыз. Инстаграмдан ошо историяга өзүм жөнүндө видео коюп, ошондо лайк басылып, анан ошол аркылуу кирип эле өзүнүн профилине жазып, номерин алып, чалышып, анан Бишкекке келип кезип, дароо 3 күндөн кийин эле 4 күндөн кийин ата-энелер жолуктурдук кезиккенден кийин. 3-чү кезигүүдө жоникей кыйылды да. Биз азыр баарыбыз аябай суктанып отурабыз да, чынындачы. Мындан ары да чексиз бакыт каалайм, бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Бүгүн Уланчбек мырзанын өтө сонун жаңылыктарын уктук. Ар дайым биздин балабыз, биздин неберебиз болуп кала бересиздер. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анда катышуучулар туруп да бир кол чаап коелу, келиңиздер. Анан албетте ушундай сонун жаңылыгыңыз менен келгениңизге биз аябай кубанычтабыз. Сезим үчүн да кубанычтабыз. Сиздин үй-бүлөңүзгө кошулган Алихан үчүн да кубанычтабыз. Андыктан атайын биз ушу биздин жамааттын атынан Уланчбек мырзанын келинчегине өзгөчө атайын жазуусу менен сиз окутуп коюңуз жазуусун. Сезим. Гүлназ чоң апасында экен, дароо ала калып эле. Ким экенде эле. Келген мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып. Келген кармап калат экен да. Буюрса анда биз сизди келинчегиңиз менен Алихан менен куттуу студиябызда күтөбүз. Жыл сайын балалуу болгондо бизге сүйүнчүлүк келе бериңиздер, Ар дайым биздин эшик ачык. Аларга жолу Турцияга кетип калат алар. Пока де. Пока де. Пока де.